Адамдарга эң кызыктуу келе жатканда эле билгибиз келе берет да, эртеңкини билгибиз келе берет, бирок бүгүнкү күндө биз учурчак менен келечекти курабыз да, аны биз ойлонбойбуз. Ошон үчүн мындай да, азыр баарына эле кызыкканы 2025 эмне болот. Силер айтпадыңарбы 8-жыл 2024 кармический дебедиңерби, эмне деген сөздөр көп да. Баарыбыз эле билгибиз келет эртеңкини, бирок эртеңкини бүгүнкүдөн баштап курабыз да. Анан айта турган болсок, 8-жылды сен кандай жашап өттүң? Жылдын энергиясы бар, күндүн энергиясы бар. Бизде календар бар да, биз ошого карап бүгүн канчанчы күн экенин билип атпайлыбы? Ошондой эле 8-жыл өзүнүн жылы, азыр 8-жыл бүтүп атат. 2-айында турабыз. Бүгүн 9-у, бүгүнкү күнгө 9 алганда дагы. Бүгүнкү күнгө кайсы планета таасир берип атат? Марс планетасы. Марс планетасын изучать эткен же болбосо Марсты тааныган адам уже билет бул күндүн таасири кандай болот экен. Разрушение болбош керек, эмоция калтырбаш керек экен. Өзүн таанып аткан адам болсо, өзүнүн үстүнөн иштеп, же болбосо жана кайзен планирование, спарт, блокнотто бүгүн алып жүрүшпөйбү? Булар уже билет азыркы күндү кантип колдоном бүгүн. Бул ушуга эле керек. Баягы адам өзүн өзгөртүп атканда же болбосо бир фокусу бар, бир цели бар, максат бар, ошону жасаар да, ошол кайзен планированияга карайт. Бул календар. А календар ар бир үйдө бар азыр керек болсо. Бирок бул илимде, сандардын илиминде калганда бүгүнкү күн 9-күн. Бүгүн биз эмне кылабыз? Эски ускунун баарын жыйнайбыз. Эмоцияга алдырып бир иш кылып жибербейбиз. Ушундай да. Муну биз ойлонушубуз керек, потому что бизди улам энергия ошого тартып турат. Анан келаткан жылдагы бизде 9-жыл келатат да. 9-жыл так эле ушундай жыл. Год разрушения деп коет. Баардык ушул жылга чейин жасап келген нерселерин сен бир күндө же бир жылда жок кылып коюшуң мүмкүн деген сөз. 9 дегенде. Анткени ал 9 жыйнап жабат дагы келаткан жылга мүмкүнчүлүктөрдү алат, возможностьтер келет. Ошондо сен биринчи жылда жаңы кадам баштап, жаңы иш баштап, бир жаңыланууга өтөсүң да. Так ушуга иштейт 9-жыл. 2025-те келет да, 25-жылга мен кантип даярданышым керек, кандай даярдык көрүшүм керек деген. Общий жыл 9 болгондо биз мындай кылабыз. Эң биринчи эле жыл жаңырып баштаганда биз ден соолукка мына 20, анан 25 деп турат. Ушуну кошуп чыгабыз. 2, 2, 4, 5, 5. Бул кошуп келгенде 9 деген сан чыгат. Ошондо биз билдик 9-жыл экен. 9 цифра чыгып атат. 9-жыл экен. Андан ары кайра 9 деген болбойт. Андан кийин 2026 бул бир эле болуп калат. Түшүндүңүзбү? Алдыда деле кайра сандан санга кошуп, эң акыркы санды кошуп чыгарабыз. Илимде ушундай. 2025 4 цифраны кошот экенбиз. 4 цифраны кошобуз. 2, 2, 5. 9 чыгып калбадыбы? 9. 9да биз эмне кылабыз? Эң эле неметкенде биз эң биринчи ден соолуктан баштайбыз. Эң биринчи мен бир иш кыла турган болсом, ден соолугум даяр болуш керек. Мен ошол нерсени көтөрө алгандай болушум керек. Мисалы бизде мындай да 9 жылдап, 10 жылдап, 30 жылдап үй салып баштап алабыз, бүтпөй жүрө беребиз. 9-жыл же 8-жылы баштап алдык, туура эмес убакта. Ал кайра айланып 9-жылга чейин кете берет. Түшүндүңүзбү? Биз 9-жылы баштаган иштерибизди жыйынтыктап, биз 8-жылы ушуга иштедик да. 24 саат иштедип атпайбы? Тынбай иштедик. Сен иштеп гана ийгиликке же болбосо материалдык нерсеге келесиң деген. Биз могу 8-жылды биз азыр бүтүп атабыз. Азыр биз эгер артка карап, мен 8-жылы эмне жасадым десеңде, биз отчет бересиң да, мынча болду, муну мындай кылдым, мындай дедик. Мында биз балким жоготуулар болду. Эмне болду? Бирөөнүн бир сомун бербей калганбыз. Бул жылы мен кошелегимди жоготуп алдым. Бирок аябай жакшы болду. Материальный чыгып кетти. Көрдүңүзбү? Ушинтип биз ошондой көйгөйлөр болбош үчүн же болбосо мага бир тоскоолдук болбош үчүн биз иштедик. Мен иштегениме жараша пайда көрдүм да. Ал эмнеге берет? Келаткан жылкыга пайда берет. Сен иштермен болсоң, иштеп турсаң, сенде көйгөй болбойт. Анткени сен иш менен алексиң. А эгер сен бош болсоң, сен эмоция калтырасың, жаман жакшы айтышасың да. Ушу менен өтөт да. 8-жыл, быйылкы жылы биз билим алдык, жаңы бир нерсени үйрөндүк, анан көбүрөөк иштегенге аракет кылдык. Хача сен өзүң жеке жылың бар да. Мисалы, менин жеке жылым 6-жыл болчу. 6-жыл мен уйку тартат, жалкоолук болот. Иштебей койсом, эчтеке кылбай койсом деле майнам турат да. Жыл өзү ырыскылуу, берекелүү жыл. Бул жеке жылды болот. А общий 8-жыл. Бирок мен билдим да, илимден кийин 8-жыл мен жатпашым керек экен. Мен жеке жылым 6, мен саякаттырат, конокко алып барат, үйүмө өзү эле акча келет. Ушундай боло берет. Кут берекенин жылы да 6.
мен ага алдырган жокмун. Мисалы өзүм боюнча 8 жылда эмне кылдың деп сурап берет. Мен мисалы бирөө акыл үйрөткөндөй болбошум керек да. Ал менин эле акылымда. Мен мисалы эмне кылдым? Мен январдан баштап эле августка чейин мен билим алдым. Жаңылануу учурунун энергиясы деген энергопрактик эжебиз бар. Эркүмбү Абдубекова деген. Ушул кишиден сабак алдым. Кыргыз тили, кыргыз тилиндеги мөөр басылган сөздөр, чомоктун чындыгы, ушулар кайып дүйнө, 40 жылда кайып бирлер жөнүндө. Ал бизде бар да Кыргызда. Кыргызда санчы, сынчы деген нерселер бар. Бирок коомдук азыркы бүгүнкү күндүн турмушта биз аны колдонбой калганбыз. Бир сырттан келген жат нерседей көрөбүз да, коркобуз анданчы. Ал бирок кыргыздын эле немеси да. Мисалы үчүн мөөр басылган сөздөр. Мисалы мөөр басылган дегенде биз кандай түшүнөбүз? Бир определенный бир жакта карайбыз. Мөөр бул печать. Мисалы сиздин жеке ишкерлигиңизди Кара Жорго деген сиздин каналыңызда мөөр басылган. Мындай айтканда, эмне үчүн ал сиздики? Кубанычбек Исимбаев же болсо Эсенбековичтики. Аны мен алып алганга, сиздин ишмерлигиңизди мен колдонгонго болбойт. Мен плагиат жасаганга болбойт. Көрдүңүзбү? Бул мөөр басылган, сиздики деген. Көрдүңүзбү? Ушундай эле. Мөөр басылган нерселер биз билишибиз керек, бирок биз аны билбейт экенбиз. Мен жеке көз карашымдан мага керек болуп атат, алып жасай берем. Бирок ал туура эмес. А биякта чечилет, мыйзам бар. Туура эмес дегенчи. Биз туура эмести көрбөй эле мага керек болуп атат, мен пайда көргүм келип кетти, эмоцияга алдырдым дагы колдонуп атам. Көрдүңүзбү? Ушундай нерселер да. Бул жылы өзүңүз капчык туруп атканда сиз билим алдыңыз. Мен билим алдым бул жылы, анан мен иштедим. Демек, акырзыга да жыдаптагы. Менин келаткан жылым 7-жыл, общий жыл 9 болгону менен 9да ден соолугуң болуш керек. Анан келаткан, мисалы эски ускуларды кетиришиң керек, разрушение болбошуң керек, эмоцияга алдырбашың керек, бирөө менен согушуп чабышып кетпешиң керек. Тегерекчи келаткан жылы. Анткени ал ошого тартып турат. Марс кызыл да, кызыл канды моонтуп кайнап турат нерсе. Войны цвета деп коет, жеңиш керек болот. Жеңишке чуркабашың керек, жеңбей эле кой. Макул болуп кабыл ал. Жыл ошого иштейт. Ошондо биз билдик, жыйынтыктап жыйнашыбыз керектенде жаңы иш башташым керек. Мисалы мен квартира салып бүтө элекмин. Ошону мен келаткан жылы бүтүрүшүм керек. Болбосо ал дагы 9 жылга чоюлуп жатып алат. Бүтпөс болупчу. Энергия ошондой иштейт. Анткени 9-жылы баарын жыйнайсың да кайра жаңы жашоо баштайсың. Аны ошону ишти кыла турган болсоң, сен биринчи максатың болуш керек, фокусуң болуш керек. Эмне кылыш керек, эмне ишиң бүтпөй жатат. Бүтүрүп анан жаңыга өтүш керек. Эскини калтырып коюп жаңы өтө албайсың. Болбойт. Иштебейт. Эмоция калтырбаш керек. Жеңем деп мындай урушка түшүп аласың. Бирденкени ойлонбой, талдап, анализди койбой туруп бир ишти жасап таштайсың. Бүтпөй калат. Ошондой да. Ушул нерселерди карашыбыз керек. Сактай турган нерсе. Эң биринчи ден соолугуң болуш керек. Өзүңө көңүл буруп, ден соолугуңдан башташың керек. Анан өзүңө отчет беришиң керек. Менин эмне ишим бүтө элек. Менин кайсы көйгөйүм мени азыр жан дүйнөмдө кармап турат, чечилбей. Ушуну чечишим керек. Анан гана мен эки жакта карашым керек. Эгер мен ушуларды жасап баштаганда, мисалы мен ден соолугумга кам көрүп, профилактиканы жүргүзө баштасам, мисалы садака кылып баштасам, алгандын бергени бар дейт. Анын арты мага чоң жакшы нерсе менен келет. Ал мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүктү биз издеп барбайбыз. Мүмкүнчүлүк сени издеп өзү келет. Эгер сен даяр болсоң. Эгер сиз согушуп атсаңыз, мүмкүнчүлүк. Мисалы, сиз ден соолугуңуз болбой турат. Өпкөңүздөн кичине немебиз, баспайсыз, иш кылбайсыз. Бирок сизди айтып атат, Америкага жолго кетиңиз, грин карт утуп алдыңыз деди. Бирок сизге ал самолетко учканга болбойт. Сизди эмне кармап атат? Ден соолугуңузга байланыштуу уча албай атасыз. Бирок сизге берди да шанс. Америкага мына уч деп. Сиз даяр эмессиз. Ким күнөөлүү? Ден соолук. Ден соолугуңду карабаган, боюңду, оюңду түздөбөсүң дагы ким күнөөлүү? Өзүң да. Өзүң даяр эмессиң. Бирок жыл сага ошондой мүмкүнчүлүктү берип атат. Ошого иштейт. Мынтип коркпош керек. Ал жыл жаман экен, бүтүп калат экен, аны муну эмес. Болуп турган нерсе боло берет, болчу нерсе боло берет, ал жараткандын буйругу. Бирок жанагы эле нерселер биз жасай турган.
көңүл бура турган ошол башта ден соолуктан андан аркысына алып кетесиң. Анан эски ускунду жыйна, эски ускун мамилени үз. Мисалы бүт баарын тазалаш керек. Тазалануу жылы да. Тазалап, иреттеш керек. 26-га өткөрбөй тазаланыш керек экен. 26-га кетирбей эле коюш керек. 26-жылы биз жаңы жашоону баштайбыз. Жаңы цикл башталат. Ал мындай да, мисалы дыйкан 7 жыл жер айдады. Бирок 6 жыл айдайт, жааны өтүп калат, же күн кургап калат. Ушинте берет. 7-жылы жана 6 жылкы эмгегин бир эле жылда берип коет. Биз ошондо 1-жылы жаңы жашоо баштабыз. Биз жана комбайнде эле жылы башташыбыз керек да. Мисалы бир иш кылам, же болбосо бир канал ачам, же болбосо президент болом дедиңби, ошол ишиңди баштап кетишиң керек. Ар бир сандын өзүнүн энергиясына бар, эмне кылыш керек. Мисалы. Значит, могу 9-чу цикл бүтүп аткан. Цикл бүтүп атат. Цикл бүтүп аткандыр го. Цикл бүтүп атат. Бир айлампа келип бүтүп турду. Бир айлампа бүтү. Экинчи Туура айлампа айттыңыз. башталат. Жаңы айлампа. Эмки эмес, жаңы. Жаңы. 1-жылы 26. Биз ошого даярданып атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошолго даярданып, жылдын энергиясына кошулуп кетип атабыз да. Жылды бизге иштейт, энергия иштейт, таасир сага берет. Мисалы мындай болот да, менде болбой атат, бир иш кылып атам, ишим болбой турат. Анан жыл келди да, өзүнүн энергиясын берет да, болбойт деген нерсең болуп эле, шумдук эле болуп кетет да. Ушундай. Түшүндүк. Биз мынтебиз болбой калды деп жарым жолдон меники, бирок ишим жүрбөй жаткандыктан токтотуп анан басып салып анан кетип калып атпайм, анан кайра бир убакта кайрылам да. Убакыт сааты келгенде так эле ошондой. Балким менин жылым туура эмес. Менин энергиям буяга туруштук бере албайт азыр. Бирок мен ошого чамынып кирип алдым, жасайм депчи. Ошибка. Жылдын энергиясы таасири сага ошону эле берип атат. Жылдын энергиясын билип алдыңар да.